Айжан, Амал, кандайсыңар? Мерим, Азиза. О, Самара. Саламатсызбы, жакшы, Айжан. Айжамалка, жакшы жүрөсүңбү, Азиза? Мен Азизам. Алейкум ассалам, Амалка, кош келдиң. Азинат, Бека, кош келгиле. Биз бүгүн эң маанилүү темалардын бири бала тарбиялоо жөнүндө түз эфир кылалы деп атабыз. Атайын бизге Ранонун чыгышын күтүп атабыз. Амин, Самара, рахмат. Көрбөсөм да сизди жакшы көрөм дейт. Рахмат, Муслима, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Саламатсыңарбы деп жазып атасыз, Салтанат, баарыңарга. Ой, да интернет катып атат, сен карап турган тура дейт. Мындай кылып унчукпай отура алам. Катып калды деп ойлоп каласыңар. Рана бизге кошулуу үчүн жиберди. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Биз кантип бакырбаган апа боло алабыз? Кантип өзүбүздүн жашообузду оңдоп ошондой учурда. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Өзүңүз кандайсыз? Амын. Катталуучуларга баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кутман кечиңиздер менен. Жакшы. Жакшы, Кудайга жакшы, рахмат. Жүздөгөн, миңдеген энелер кабатырланып жаткан учурда азыр заман башка болуп атат. Телефон менен тең жарышып атабыз. Алардан дагы телефондон, экрандан улам бир жаңы нерсени көрүп, улам секунд сайын сүрөттөр алмашкан жашоодо балдар өсүп атат. Ал эми биз ошондой болуп алмаша алып атабызбы? Биз ошондой болуп өнүгүп өсө алып атабызбы? Алардын кандайдыр бир өздөрүнүн суроо талаптарына биз жооп бере алып атабызбы? Ушулар туурасында бүгүн ушу негизи эле бала тарбиялоо тууралуу кеп кылалы деп атайын сизди чакырдык. Сиз мынакей урматтуу көрүп жаткан бизди интернет ааламынан, дүйнөнүн ар бурчунан көрүп жатасыздар. Рано бизге психолог ушу балдардын тарбиясы боюнча абдан көп сабактарды өтүп жүрөт. Сизге ыраазыбыз, Рано. Себеби мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн колунун келишинче, өзүнүн дараметинин жетишинче коомго салымын кошуш керек деп. Анан сиз дагы эң мыкты салымдарды кошуп жүргөн аялдарсыздар. Ошон үчүн сизге таазим кылабыз. Анан өзүңүзгө микрофонду узатсак, бүгүнкү негизи эле жалпы теманы билесиздер, көрүүчүлөр, угуучуларга дагы айтылган буга чейин. Ошондуктан сиздин убактыңызды албайын. Мүмкүнчүлүктү сизге берели. Макул, рахмат. Нурзат, биринчи телевиденияга чыккан күнүмөн баштап көрөбүз. Биз эми тең туш ошол мезгилде чоңоюп калдык да. Телевизордон башка эчтеке деле көрчү эмеспиз. Дайыма суктанып, баарыбыз бойдок жаш кыз болчубуз, өзүбүз дагы көрчүбүз. Ошондон бери баягы тең туш адамдар эч кандай жаш кыздай эле көрүнө берет го дайымачы. Сен дагы мындай көп элге кызмат кылган катары аябай жакшы көрөбүз баардыгыбыз. Сиз менен түз эфирге чыгып турганыма аябай кубанычтамын. Мен да аябай кубанычтамын сизде кыйын аялдар менен сүйлөшүү. Келиңиз анда бүгүнкү теманы өзүңүз эле баштай берет окшойсуз. Жаш балдардын травмасы, детский травма деп коебуз. Ушулар жөнүндө кичине сөз кылып кетейин. Бүгүнкү темабыз бул травмалар каяктан пайда болот, эмне себептерден пайда болот, ошолорду айта кетейин. Негизи бул травмаларды биз иштесек болот. Менде травма бар экен деп эле кайгырып кетпеңиздер баардыгыңыздар. Негизи элечи, эң негизгиси эле азыркы ата энелердин уруп, балдарын кысымга алып көрсөткөнү дагы бул балдар алгачкы мындай терс травмаларын көрсөтөт да, бул балага аябай зыян алып келет. Баламды кичине уруп койсом болбойбу, ушсак болбойбу деп сурай беришет да. Бул өзүнө ишенбеген балдарды алып келет. Кечке кысымга алып, биз балдарды ура берген болсокчу, биз түшүндүрүү жолу менен түшүндүрсөк болот да, балдарыбыз деле түшүнөт.
бизге мен ушу байкап көрдүм, энелер менен иштешип атыпчы, түшүндүрүү кыйын экен да, түшүндүрүү, алар менен убакыт бараткандан көрө кыйкырып ушуп койгонубуз тезирээк бүтөт, анан балдар да койкондон жүгүрүп иштерди кылып калышат да, ошол методду биз көбүрөөк колдоно алат экенбиз да. Биз көп урушкан балдарыбыз агрессивдүү болуп, өзүнө өзү ишенбеген балдар болуп чоңоюп калат. Бул травмалардын бир түрү. Анан чыккынчылык деп коебуз. Бул чыккынчылык болгондо балдарды таштап кетүү, ата энеси алыс жактарга көп айлар, бала үчүн бир ай деле узак убакыт болуп сезилет да. Таштап кетүү травмасын алган балдар дайыма кийин чоңойгондо да тынчсызданып, өмүрлүк жолдошундагы же өмүрлүк жарында мени таштап кетпейби деп, ата энесин деле мени таштап кетип калбайбы деп ошолорго болушунча жагынып аракет башташат да. Садикке алып барсаңыздар дагы балдарыңыздарды мен кечинде келип алып кетем деп, биринчи таштаганда дагы биринчи 1 сааттан 2 сааттан ташта, анан узартыңыздар деп айтам да. Түшүндүрбөй эле алып барып туруп эле баланы таштап койсок, бала коркот да, мен жалгыз калдым деген сыяктуучу, апам келеби келбейби деп ойлонот да. Биз чоң адамдар барып алып келишибизди билебиз да, ага ишенебиз. Жаш балдар билбейт да, биз унчукпай эле апарып таштап койдук, мен ушул жерде калып кетемби, жашаймы деген сыяктуу түшүндүрбөй алып барсаңыздарчы. Анан балага ошо мен баягы тилекке каршы коомдо ар түрдүү адамдар болот экен да. Тааныбаган адамга дагы, алыс туугандарга дагы балдарын таштап иштеген кеткендер болот да. ооба, бул өтө өкүнүчтүү. Эмне деген ушунчалык травма. Мен сиздин жанагы тиги мигрант энелерге ошо таштабай эле койсо балдарын деп, чынында мен да ошону канча жылдардан бери айтып келатам да. Үйүңөр, силер алган машинеңер кийин ошол баланын чоңойгондогу бербей калган мээримине татыбайт да. Уланта бериң. Ал мээримди эч качан толтура албайбыз да. Балдарыбыз күтүп турбайт да биздичи. Ата энем машинага алсын, үй салып алсын деп күтүп турбайт да. Балдарыбыз чоңоюп кете берет. Убакыт деген аябай тез өтүп атпайбы? Чоңоюп кеткенден балдарыбызды кайта кичинерте албайбыз. Ошо мээримин бере албайбыз. Баягы жан дүйнөсүндө бир тешик пайда болгондой эле чоңоюп, ал тешигин балдар толтура албай кыйналышат да. Кийин чоңойгондо дагы өзүнүн жеке жашоосунда, ишинде, негизи эле жашоосунда көп кыйынчылыктарды көрөт бул бала. Андан кийин биз балдарды баягы тишин көрсөткөндө эле стоматологко алып барсак деле элементарный нерсе, балабыз угуп калса барбай коет, ыйлайт да, үйдөн түшүндүрбөй эле алып кете беребиз дагы, алып барып туруп стоматологко алып отургузуп туруп колпуттан кармап беребиз да. Бала баягы темир кармаган апак кийимчен адамдын келип эле тишин чукулуп атканын көргөндө бул да чоң травма болот да. Үйдөн түшүндүрүп кетиш керек да. Ошол постерду окуган айтып калам да, мен көп айтып калам да бул нерселердичи. Анан ошол апалар жазып калышат, сиздин айткан методуңузду колдонуп, балдарыбызды баягы стоматологко же анализ алган алып барганда, уруш жаңжал кылбай жакшынакы отуруп эле кайтуудабыз. Айтпай алып барган балдар дагы ата энесин сен жалганчы, мен алдап алып келдим бул жерге, башка жакка барам дебедиң беле деген сыяктуу таарыныштар кошо пайда болот да. Мындан дагы албетте балдарга терс таасирин тийгизет. Балдардын психикасы аябай назик келет да. Ар бир нерсени биз түшүндүрүп айтсак түшүнөт. Балдарыбыз кичинекей, алар эмне түшүнбөк эле деп айтышат да. Азыркы балдар кыйын, аябай жакшы түшүнүп атышат негизичи. Ата энеси толук кандуу көңүл бөлбөгөндөр да көп. Азыр таштаган эмес, бир үйдө эле чогуу жашап атышат да балдар мененчи. Бирок ата энеси толук кандуу көңүл бөлбөй атышат да балдаргачы. Бир үйдө эле чогуу деген эле аты болбосо, апа өзүнүн иши менен, бала өзү менен өзү да. Курсагын тойгузат, кийимин кийгизет, болду. Бул нерсе дагы аябай туура эмес нерсе. Балдар баягы толук кандуу болбой калат. Бул бала да кийин өзүнчө чоңойгондо кыйналат да. Ар кимден мээрим издейт, мени ким мактайт экен деп. Кылган иштерин дагы бирөөнүн мактоосу үчүн гана жасап калат да, жашоонун рахатын да сезбей калат да буларчы. Ошон үчүн сиздер баягы байланышты күчөтүңүздөр деп айтат элем. Күч байланышты күчөтсө эле бул туура мээрим берген болобуз да. Биз ойлойбуз, балдарыбызды кучактап өпкүлөп коебуз, анан кийим кече алып беребиз, болду, мен жакшы көрүп атам, мен мээримин берип атам го деп ойлойт да. Бул кучактап өп туруп эле кийим кийинтип, тамак ашын бергениңиз, бул тамак аш менен кийим камкордукка кирет да. Сүйүү мээрим бериш үчүн сиздер дене байланышын сөзсүз аткара турушуңуздар керек. Башынан сылап, кучактап, баланы тешип, колунан кармап,
чоңоюп калган балдарыбызды кантип кучактайбыз деп айтышат да, кичинекейинде алыс болуп чоңоюп калган, эми кантебиз депчи. Аларга айтам да, баягы бала уктап кетет го, кечинде уктап атканда жанына барып, баягы күндүзү кучактай албасаңыз чоң балаңызды чачына сылап, күнүң бейпил болсун деп бетинен өп, түшөктөрүн кымтылап жаап койсоңуз эле балада жагымдуу сезимдер пайда болуп, кубанып, апам мени деле жакшы көрөт экен го деп сонун сезимдер менен уктайт да. Эртең менен турганда да уйкусурап жатканда бала билет да, баары ошондой эркелетип койсоңуз, бара-бара секин дене байланышыңызды сиз улап кетесиз да. Кичинекейинен эркелетпей, баягы чоң балдар менен көбүнчө энелер алыстап кетет экен да. Кичинекей балдар төрөлгөндөн кийинчи кичинекей бөбөктөргө көбүрөөк көңүл бурулуп, чоңдорубуз калып кетет экен. Кичинекей балдар менен албетте тез кучактап туруш керек. Мен баламды кучактайм деген китебимде жазып чыкканмын ушул байланыштар тууралуу, кандай таасирлерин берет, канчалык кыйла практикадан көрүп, апалар практика кылып, анан ыраазычылык каттары көп келип атат. Кадимкидей биз балабыз менен түшүнүшүбүз жакшырды депчи, бири-бирибизди жакшы түшүнүшүп калдык деп. Андан кийин эмоционалдык байланыш. Бул эмоционалдык байланышта бала кайгырганда кошо кайгырып, кубанганда кошо кубанып дегендейчи. Балабыз кайгырып атканда, ыйлап отурганда биз көбүнчө ушуга да ыйлайсың, көз жашыңды көрсөтпөчү, же мен өлгөндө ыйлайсың дегенде апалар бар экен да. Таң каласың. Бала мисалы үчүн машинасын же кукласын бузуп алып, колун чыгарып алып ыйлап атышы мүмкүн, сындырып алып. Ошондо анын жакшы көргөн буюму да биз айтабыз да, ушуга да ыйлайсың, мен башка алып берем го деген болсок, бала айтат да, ой дейт да, мен эң жакшы көргөн буюмум да, ушундай болсо апам мени түшүнбөйт деп ойлойт да. Анан балада апам мени эч качан түшүнбөйт деген ой пайда болот да, кийин чоңоюп калса деле өзүнүн оюн айткысы келбей кала берет да. Азыр деле жаш өткөл курактагы кыздар, балдар жазып калат, апам мени ата-энем такыр түшүнбөйт депчи. Ошол түшүнбөстөр ушу кичинекейинен башталганда, бала каткырып күлүп сүйүнүп атканда дагы биз элдин көзүнчө сыртта жүргөн болсок, басабыз да балабызды. Сен эмне болуп атасың? Акырын уят деген сыяктуучу. Балдарыбыздын сезимдерин толук чыгарганга биз эч уруксат бербейбиз. Тыя эле беребиз. Ушулардан деле балдарда травмага алып кете берет да. Сезимдер бул биздин табигый сезимдерибиз да. Аллах таалам бизди ушундай жараткан. Төрөлгөндө ушу сезимдерибиз менен төрөлгөнбүз, өлгөндө биз менен кошо кетет да. Бул сезимдерди албайбыз. Биз колубуз жулуп койгондой эле бул сезимдерибизди жулганда дагы ошо бир кандай эле болот да. Мисалы, уялуу сезими бар, аны биз жок кыла албайбыз да. Ал үчүн робот болуш керек да. Ошону биз сезип, түшүнүп туруп, жаш балдарыбыздын сезимдерин тыябыз да. Тарынса айтабыз, сага тарынганды ким коюптур балам? Тарынбачы депчи. Ыйласа ыйлаба, көз жашыңды тый, көз жашыңды көрсөтпө дейбиз да. Бул көз жаш чыга турган нерсе да, бала ыйлабасы келгенде ыйлайт. Кичинекей балдар өзүн сүйүнгөнүн айта албайт, кайгырганын айта албайт, өзүн толук кандуу түшүндүрө албайт. Анан ал нерселерди ыы менен чыгарат да. Ошол айтам да, балдардын көз жашын тыйып, сиз эмнеге жетишесиз дейм да. Көз жашын тыйган менен жүрөгүндө жашын тыя алдым деп сиз ишене аласызбы деп айтам да. Бул жүрөгүндө ичине салып коет да баланын көз жашын тыя берген болсокчу. Анан да балдарга сен ыйласаң маймылга окшоп каласың, сен ыйласаң бир жансүктө болуп каласың деп айткан болсок, балдарыбыз баары бир баягы көз жаш келет дейм, бул жашоодочу. Акылына келип калгандан кийин да көз жаш келип ыйлап алганда башка бирөө көз жашын көрүп калса, бала стресске түшөт да, мен маймыл болгонун көрүп калды, мен жаман адам деп ойлоп калды, апам тыйган бур, көз жашымды эч кимге көрсөтпөшүм керек болчу деп. Ошон үчүн байкайсызбы, бизде аябай эмоция жок да, өтө кармайбыз, болушунча ушунчалык сүйүнүп атсак деле сүйүнгөнүбүздү билдире албайбыз, ыраазычылык айта албайбыз, көп учурда сыртта ыйлай албайбыз, айрыкча эркектерге тыя беребиз да. Сен эркексиң деп атып элечи. Ал деле адамда негизичи эмне сезип аткандардын баарын айтышыбыз керек. Анан балдарыбызды туугандарга, той-пойлорго эшитип барып алабыз дагы, балдарыбыз уялат дейм. Ал туугандарыбыз менен биз көрүшүп жүрөбүз, качандан бери тааныбыз, эми биз канча жылдык жашап койдук да. Балдарыбыз кичинекей. Аны дагы сен эмнеден уялып атасың? Кандай уялчак? Менин балам ушундай уялчак, туугандарга барганда бутума бекинет деп жазып калат да. Бул нормалдуу сезим деп айтам да. Бала уялат да. Бара-бара алда чоңойгон сайын туугандарын жакшырап таанып, эстеп калган сайын бала дагы уялбай калат, туугандарынан дагы тартынбай калат. Анан ар бир баланын өзүнүн мүнөздөрү ар кандай болот да. Кээ бир балдар ошо шустрый болот, тез эле аралашып кетет. Кээ бир балдар токтоп, тартынып, уялып, анан акырындан аралашат да. Биз балдарыбызды дароо эле аралашып кетсе деп
ойлоп балабызда ошобузда сен уялдың, анан сен баягы ырыңды айтып бер, конок келгенде дагы баланын чек арасын да бузабыз да, бул мененчи биз айтып бер баягы ырыңды деген сыяктуу кыстап туруп алабыз го. Бала айтпайм десе урушабыз, кийин эмнеге уяласың, мени уят кылдың деген сыяктуу. Айткың келбесе балам, анда кийин айткың келсе келип айтып бере деп баланы жөн эле чыгарып ийгенибиз туура да. Ушундай биз тоготпогон, байкабаган нерселерден балдарыбыз көп травмаларды алып калышы мүмкүн. Анан дагы жазалагандачы мынтип айтат экен да, бала сени бала кылбайм мен деп айтат экен да. Мен сени жаман көрүп калдым, бала кыл. Эң жаман сөз. Эң эле пас адамдар айтып турчу сөздөр да, мына ушул түз эфирди көрүп жаткан энелер, Сураныч, мен сенин апаң болбойм, сени ал тургай сени таштап кеткен, сени деген биз көчөдөн таап алганбыз, анан капустадан таап алганбыз деген сыяктуу аябай жүрөктү ооруткан сөздөрдү айтабыз да. Ошону айтпашыбыз керек да. Жакшы сөздөр толтура да, жакшы сөздөрдү айтышыбыз керек. Бул баланы жазалап коем деп ойлойбузбу? Бала бизди аябай жакшы көрөт да. Бала биз үчүн баарына даяр. Биз эмне десек баарын кылат да. Анан ошо баланы биз жүрөгүн оорутабыз да, сени бала кылбайм депчи. Мен апаларга айтам да, баягы жолдошуңар, өмүрлүк жолдошуңар башка аял алам деп келип албайса кантип кыласыңар деп аябай жүрөгүңөр ачышып, жер астын үстүн болуп кеткендей болот го. Бала деле ошондой жашап өтөт да, сени бала кылбайм дегендечи. Эң жакшы көргөн адамы баладан отказ кылып атат деп ойлойт да. Биз билебиз, биз жөн эле айтып койдук, баланы жакшы көрөрүбүздү билебиз. А бирок баланы түшүнбөйт да. Мени бул эң жакын адамым мени жаман көрүп калды. Эми мен кантип мунун сүйүүсүн алам кайта деген сыяктуу. Өмүр бою бирөөлөрдүн турап жүрөт да. Бул ошол кичинекей кездеги травма деген, урматтуу, бизде түз эфирге азыр мынакей улам кирип атышат. Биз баланын кичинекей кезиндеги травмалары жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сизде дагы, менде дагы, бар бир адамда, көпчүлүгүндө ошо кыргыздарда травмаларды баарыбыз жашап өткөнбүз. Ошолор дагы биздин кийинки турмушубузга өзүнүн чоң таасирин тийгизди. Анан ошол келе жаткан чын жырчаны үзүү максатында биз ата-апаларыбызга балким туура эмес мамиле кылды бизге деп ойлогон болсок, анда биз балдарыбызга ошону кылбайлы деген максатта түз эфир кылып атабыз. Ооба, эми ошол сепучканы улантып кете бербей үзүшкө убакыт келди да. Азыр эми мүмкүнчүлүктөр заман болуп атпайбы? Интернет, энелерибиз баардык жактан билим алса болот, курстар көбөйгөн. Мурунку апаларыбыз эми түшүнсө болот да, алар билген эмес да. Бул нерселерди бизге баягы мектептен окутпайт, университеттерде окутпайт. Апаларыбыз көп нерсени билбей ката кетирген. Эми ал нерсени өкүнүп эле кайгырып, баягы балалыгыбызды эстеп кайгырып отура берсек, бул жашоонун рахатын сезбей калабыз да. Бул жерде отургандар деле сиздерде эгер балалык травмалар болгон болсо, ошол мезгилиңизде апам анткен, атам анткен деп кайгырып отура бербей, ал нерсени унутуп, сиз алдыга көздөй жашооңуздун рахатын сезип, балдарыңызга үлгү болуп бериңиз да. Мен айтам да, сиз эртеңки күнүңүз, мындай мурунку тарыхыңызга керек эмессиз дейм да, сиз келечегиңизге керексиз дейм да, аябай керексиз. Сиз балдарыңызга үлгү болушуңуз керек да. Анан да мындайлар бар да, ата энеси ичет же баягы көп урушат, ата энеси аябай көп урушкан үй бүлөдөгү балдар дагы мындай чоң травма алып калышат да. Булар жоопкерчиликти өздөрү колуна алып алышат да. Анан сен чоңсуң го, сен ушуларды карашың керек деп жоопкерчиликти үйүп коюшубуз мүмкүн чоң балдаргачы. Бул балдар ата энеси көп урушкан балдар дагы. Өзү менен өзү болуп, ошо кичинекейинен чоңдор үчүн жоопкерчиликти алып алат да. Ушу ата энем урушпашы үчүн мен кандай аракеттерди кылсам деп дайыма ошолорду көзөмөлдөгө өтөт дагы. Баягы специалисттер бар го, аябай өтө бир болгон нерселер кайгыра беришет да, тегиз туруш керек баардыгы депчи. Ушундай баардыгын көзөмөлдөш керек болот да. Бул адамчы ушундай травма алып калат да. Ата энеси баягы кичинекей жоопкерчилик үйүп койгон балада чоңойгондо баардык нерсени, ага тиешеси жок нерселерди деле көзөмөлдөгүсү келе берет да. Анан өзүнө ишенбеген адам анан ката кетирүүдөн коркуп баштайт да. Ката кетирип алсамчы депчи. Биз балдарга айтышыбыз керек да, ката кетирип алганда бул өтө бир коркунучтуу эмес. Бул ката кетирдиң, сен андан сабак алып атасың деп балага ошону туура жеткизишибиз керек да. Сен сабактан эки алып калдыңбы деп эле биз урушуп алган болбойт да. Баягы мисалы олимпиададан жеңгенде же грамота алып келгенде гана баланы мактап койбой,
ошонун баягы аракеттерин макташыбыз керек да бизчи. Сен ушундай аракет кылдың өзүң, ошон үчүн еттиң деген сыяктуучу. Анан аракеттер дегенде өзү негизи бизде психологияда дагы динде деле ушундай каралган. Кыз балдарды кыз болгондугу үчүн эле биз макташыбыз керек да. Сен назиксиң, ушундай сонун бир башкача жаралган жансың деген сыяктуучу. А эркек балдарды аракети үчүн макташыбыз керек да. Аракет кылганда. Азыр бизде тескери болуп кетип атпайбы? Эркекти эркек болгон үчүн эле мактап атабыз да. Жөн эле эчтеке кылбаса деле бул эркек деп биздин менталитеттагы ошого аябай таяна алганбыз да. Кыздарыбызды бир аракеттери үчүн гана мактайбыз. Ошон үчүн кыздарыбыз байкуштар тытынып эле ушул макта сөз алайын, жакшы сөз угайын деп эле ар кандай аракеттерди кылып келишет да. Биз кыздарыбызды азыраак мактап атабыз. Сиз кыздарыңыздарды көбүрөөк мактаңыздар. Эркек балдарыңыздарды кылган аракеттеринен гана мактаңыздар да. Ошондо тарбия жакшы туура кетет да. А биз тескерисинче кичинекей балдар эркек бала төрөлгөндө эле ой какаңан берчи деп эле укмуш тергөө тургузуп эле бул эркек деп эле кыз балдарыбыздычы кичинесинен байкуштарды ой булардын эмеси өтө эле банды жыттанат, 5ке бөлөсөң чыга берет, буша берет деген сыяктуу кичинекейинен баштап ушундай нааразычылыктарды айта берет экенбиз да, апаларчы. Ошон үчүн кечирип коюңуз, абдан көп комментарийлерди жазып атышат, абдан көп жакшы сөздөрдү жазып атышат. Сизден Аллах ыраазы болсун. Баягы араларында менин балам көкпөйт, менин балам укпайт, мен кыйкыра берем, мен мындай, мен тигиндей, менин балам минтип атат, антип атат, тили кеч чыгып атат дегендердин баары кыздар, биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек болот. Анан бирөө жазып атат, мен кыргызча сүйлөй деп, жакшы сүйлөп атасың, туура сүйлөп атасың деп эле аны оңдой берем дейт. Сиз таза сүйлөңүз, сиз жакшы сүйлөңүз, сизди угат дагы, ал кааласа каалабаса дагы жакшы сүйлөп калат. Балдардан бир нерсе требовать эткенди токтотолу кыздар. Өзүбүздөн баштайлы. Эгер биз жаман жеричи Рано мээрим өзүбүздө жок болгон үчүн, өзүбүз мээримге муктаж болгон үчүн балага да бере албай, күйөөгө да бере албай атабыз. Ошону мисалы сизге окшогон, мага окшогон кыздардын баракчаларына жазылып, кантип мен өзүмдү мээримге толтура алам, кантип көкүрөгүмдү толтура алам. Баягы болду, бүттү. Мен айтам да, эми болбой калыптыр, эми ата энеңиз башкача тарбиялаптыр, эми кечке эле ыйлап жүрө бербеш керек да, анан бир нерсе аракет кылыш керек да депчи. Ошонун сыңарындай ошол энелер өздөрүнөн башташ керек деп эсептейм да. Албетте өздөрүнөн башташ керек. Биз үйрөнүп алып кечке айта берген да болбойт. Биз үлгү болуп беришибиз керек. Балабыздычы, мисалы үчүн, балам сен бактылуу жашашың керек, эми мен жашашымды жашап бүттүм, мен отура берейин, эми сен бактылуу бол десек, балабыздын башы айланат да. Кандай бактылуулук деген кандай болуш керек? Биз үлгү болуп көрсөтүп беришибиз керек да. Анан суроолор аябай көп келет. Мага дагы бир суроо берип туруп эле мен жооп берем, ооба, бирок ошол менен сиз оңдоп кете албайсыз да. Сиз көбүрөөк аракет кылышыңыз керек. Ошон үчүн биз ошо марафончу кыздар менен чогулуп марафон уюштуруп атканбыз да. Бул марафондо 10 күн сабак болот. Ал 2 ай сактап беришет. Ошол марафонго жазылыңыздар. Ичинде биздин эфирге катышкан кыздарга 70% арзандатуу кылып беребиз деп атышат. Силерден Аллах ыраазы болсун. Рано эми 10 күндөчү кайра угуш керек 10 күнлүк сабактычы. Кайра 1 укпай, 2 укпай, 3 укпай, ушуларды мисалы сиз какшап айтып атасыз, башка бирөөлөр какшап айтып атат. Анан ошолордон алып эле адам өзүн түздөйт да. Анан жок, эмне кылам, мени келип оңдо. Мен айтам, силер эч кимге кереңер жоксуңар алтындарым, өзүңөрдү өзүңөр оңдойсуңар. Ооба. Биринчи биз ошо Бакыт клубду ачып окуу курстары баштаганда көп эле кыздар биринчи келгенде мен күйөөмдү оңдошум керек, мен кайненемди оңдошум керек, мен сиңдимди оңдошум керек деп келишти да, анан күлөбүз да, биринчи өзүңүздөн баштаңыз дейбиз да. Сиз өзүңүздү эле оңдой берсеңиз, сиздин айланаңыздар кантип өзгөргөнүн байкабай каласыздар да. Бул жакшы метод, окуңуздар, азыр аябай мүмкүнчүлүктөр бар. Бул марафондун ичинде балдардын баардык жаш курактарына токтолуп өтөбүз да. Баардык жаш курактарында кандай өзгөчөлүктөр болот, кандай кризистер болот, аябай өткөл курактагы балдар бар, алар көп келет. Өткөл курактарды ичине киргизгенбиз, ичинде подсознание бар, психосоматика жөнүндө да маалыматтарды беребиз. Анан кайтарым байланыш болот.
кайтарым байланыш кылалы деп чечтик. Сиздер үчүн мен ошол 10 күн, 10 күндө жетишпей калсак 15 күнгө деле узартып, сиздер менен кайтарым байланыш болобуз. Баягы суроо жооп болгондо дагы ал өзүнчө эле бир сабак болуп кете берет да. Бирөөсү Туура суроо берет, сөзсүз. Ооба. алар да өзү суроо бере албай аткан бирөө болушу мүмкүн. Ошо суроо жооп менен дагы Башка бирөөнүн ошол проблемасы башка бирөөнүн угуп чечилип калышы мүмкүн да. Негизи эле сурайт да, жашооңду өзгөртүү үчүн сен эмне кылдың депчи. Аны мен айтат элем, жок дегенде аракет кылып ушундай марафон деп атканда канча акысыз сабактарды берип келип атабыз, канча марафондорду өткөрүп атабыз, канча курстарды өткөрүп атабыз. Кыздар, сиздер өзүңөргө 1000-2000 бөлмөйүнчө тагдыр дагы ошондой сыяктуу сиздерге жооп берет да. Ошондуктан ар бир ыраа көрүп, балдарымды кантип оңдосом экен дегенден биринчи өзүбүздү оңдосок, баардыгы оңолот. Тегерек четибиздин баардыгы оңолот. Баардыгы оңолот. Бул жерде бойдок кыздар окусак болобу деген суроону көзүм чалынып калды көзүмө. Албетте окуса болот. Бойдок кыздар көп эле окуган менин курстарымда. Именно бойдок кезде окуш керек го. Биз такыр болбой калганда 5 баланы ээрчитип алып келип, все бүттү, уже конец, эмне кылам билбейм, уже балдарым дагы башымды айлантты деп кыйналабыз. Андан кийин даяр болуп барган аябай маанилүү болуш керек да. Мен ойлойм, бул сабакты жаш кыздан баштап 50-60ка чейинки эжелер да окуй берсе болот экен да. Себеби баягы Советтер Союзунун убагында өзүнүн балдарын өппөй, кучактабай, даже кечирим сураганды билбей, ошентип көп билбей нерселерди кылып алды да. Анан эми ал убакта маалымат жок болчу. Азыр маалыматтын түрү бар. Ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп турганда дагы билбейм, мен эмне кылам, меники момундай болуп атат, менин балдарым мени укпайт, деп ыйлап жүрө берсе, ошондой эле ыйлап жүрө берет экен да. Анда мындай кылбайлы эжекем. Мен ушул эфирди сактайын. Анан сиздин баракчаңызды дагы жазып коеюн. Анан себеби бул жерге телефондорду жазып башташты да, андан көрө сактап коеюн, ошонун астына дагы жазышсын. Анан кийин сиздин баракчага, марафончулардын баракчасына өтсүн дагы, ошол жерден толук маалыматтарды билип алышсын. Анан Кудай буйрсунчу, сиз иншаллах сиз дагы бир күнү, бир айдан кийин, бир күн бошоп калганыңызда мага кабар берсеңиздер, ар бир эфирге бир темаларды коюп алып, ушундай бир түз эфирде жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнгө Аллахым насип этсин. Ооба, буйруса. Бул апаларга аябай керектүү темалар болуп атат. Апалар өздөрү да суусап турат да. Азыр апалардын билимге умтулганы мени аябай кубандырып атат. Буйруса келечекте аябай акылдуу, ийгиликтүү балдарыбыз тарбияланат деп ишенем. Бул бала тарбиясы биздин Кыргызстандыбыздын өнүгүүсүнө дагы түзмө-түз салымын кошот да. Биз сонун балдарды тарбиялаган болсок, Кыргызстаныбыздын да өнүгүшү ошол биздин тарбиялаган балдардын колунда да. Ооба. Мындай апалар айтып атпайбы? Нервим жетпей калды дейт да. Мен кыйкырып атам, урушуп атам, уруп атам. Ошолор эмне кылыш керек? Бул аябай сонун суроо. Бул суроолор аябай көп келет да. Булар биринчи өзү менен өзү иштеп алыш керек. Булар эмнеге жини келип атат балдарыначы? Баягы сырттан келген болбогон маршруткада келет, бирөө путун тебелеп алды, магазинге кирип кезек күтүп, ал жерде ачуусу келип калды, ишинде бир проблемалар болду. Ошолор сенин атаң, сен атаңа окшошсуң деп, астагфирулла, кандай жаман. Баланын атасы телефонду албай койду, жолдошу телефонду албай койду, анда дагы ачуусу келет дагы. Анан алар дагы ошо көчөдөгү адамдарга жини ачуусун чыгара албайт, жолдошунун ачуусун чыгара албашы мүмкүн кайненеси ачуусуна тийип койсо ага чыгара албайт да. Анан балдарыбыз 9 жашка чейин биздин номер 1 угуучуларыбыз болот да. Биз эмнелерди чыгарсак дагы балдарыбыз угуп бере берет. Анан өзүбүз жегилдейбиз. Анан дагы бир психологияда мунун тескери жагы бар да. Балдар бизди аябай жакшы көрөт деп атпаймынбы? Балдар бизди аябай жакшы көрөт. Баягы апага негатив толуп калганын бала сезет да. Бала менен апанын байланышы күчтүү болот да, аябай тыгыз болот да. Анан апа баягы балдарына чыгарбаса дагы жүрө берет, жолдошуна жини келди, ишинде проблема торуп жарылайын деп калганда, аны чыгарбаса апа ооруп калышы мүмкүн да. Аял ооруп калышы мүмкүн. Балдар ооруйт. Анан ошону бала сезет дагы, апасынын ичиндеги негативин чыгарганга аракет кылып, баягы кээ жертеп келип, апасын укпай, аябай жини келет да. Анан апасы баягы кыйкырып, бакырып, чыгарып жарылат да баласыначы. Анан урушабы, кыйкырып, бакырып алат дагы, анан отуруп алып жеңилдеп, анан мындай
мен баламды эмнеге урдум деп анан өзүм күнөөлөп анан ыйлай баштайт да. Бирок апа жеңилдейт да. Бала апанын жеңилдешине жардам берет. Биз ушуну көп учурда байкабайбыз да. Бизди негативдерди чыгарганга жардам берет балдарыбыз. Бирок башка жактагы оңго дейм. Каждый раз эле балаң тиги бокс машыккан мүшөк эмес да. Мейли азыр мүшөк кылабы, бирок 17ге чыгып баратканда 16-15-инде сени мүшөк кылат да. Ошол тиги өткөл куракка эмес. Балдардан чыгарганчы. Эми жашоону ушул жерден жооп бере кетиңизчи, кантип стресстен чыгарабыз дейт. Макул, өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Бирок биздикилер деген 1,5 миң сом өзүнө бөлгүсү келбейт да. Ошолор мындай мынтип кичине деп уртап ар бир эфирден уртап коюп жүрүшөт да. Аны до конца иштеп туруп тамырды жуулуп алыш керек да, Рано. Ооба. Жуулуш керек тамырдычы. Өздөрүнүн стресстен, биз стресстен кантип чыгабыз дейби? Же балдар Ошо өзү стрессте да. Ошону кантип чыгам дейт да. Эми өзүңүз стрессте болсоңуз, сиз эми жашоону түшүнүшүңүз керек да. Качанга чейин биз жашоону күнөөлөйбүз, жашоодон качабыз, проблемалардан, биз чоң адамбыз. Биздин аң сезимибиз көбүнчө өткөл курактагы подросток балдардай болуп калып кеткен да. Таарынганыңызды ачык айтыңыз, сезимдериңизди ачык сүйлөп айтыңыз. Бизде таарынып ачуубуз келип калса эле кулжуң деп эле эштерди катуу жаап эле ит сыяктуу катуу эле коюп коебуз. Болду, денебизди билиндиребиз да. Мен ачуум келип атканда эле өзүнчө эле кайнынам эмне жиниң келди деп айтат. Мен билдирген эмесмин дейт. Биз билдирбейбиз, бирок денебиз билдирип коет да. Ошону денеңизди сактап отура бербей, сиз ачык айтканды үйрөнүңүз да. Стресс болос. Анан баягы детский травмалар деп атпаймынбы? Детский травмасы барлар көбүнчө ошо стресс, депрессияга жакыныраак болот да. Өздөрү менен стресс, депрессия болбойт. Эң эле негизгиси бир жерде максат коюш керек. Максат болуш керек. Анан ошол максатка карай иш аракеттер, өзүңүздүн хоббиңиз болуш керек. Жашоодо кызыккан нерсеңизди пайда кылышыңыз керек. Анан алып эле кечке эле жашоого налып эле баягы таарынып, анан бир проблемадан качып эле бекинип жүрө берген болсоңуз, бул жашоонун ырахатын өткөзбөйбүз да. Биз бул жашоого аз эле убакытка келгенбиз да. Аллахым бизди ушундай жараткан. Бардык тандоо бар да бизгечи, тандоо берген. Жаныбарлардан, башка нерселерден айырмаланып тандоо берген. Биз жолдо баратканда, мисалы үчүн, бул жагыбызда жалаң мусорлар жаткан болсо, бул жагыбызда жалаң гүлдөр өсүп турган болсо, өзүбүз тандайбыз да. Мусорларды карап кайгырып кете беребизби, же болбосо гүлдөрдү карап суктанып жашайбызбы? Мына эки мусор дагы бар, гүл дагы бар да. Ошон үчүн сиз өзүңүз ошо гүлдү тандап, аягына чейин гүл менен суктанып, ошо балдарыңызга да үлгү болосуз да, ошо гүл менен суктанып жаша дегендейчи, өзүңүз үлгү болуп беришиңиз керек да. Сиз азыр кайгырып налып отура берген болсоңуз, балаңыз дагы ошондой жашоосун өткөзүп салат да. Ошо балаңыздын жашоосун жакшы болсун десеңиз, биз эми көбүз бала үчүн деп жашайбыз да. Ушундай айтсаң, энелердин көзү кичине ачыла түшкөндөй болот да. Сиз балаңыздын жашоосун жакшы болушун кааласаңыз, налып кечке жашоону өтүп кетпесин десеңиз, сиз үлгү болуп беришиңиз керек да. Эми стресс, депрессия балаңыз бактылуу болсун десеңиз, сиз бактылуу болуңуз. Сиз кантип бактылуу болосуз? Сиз күнүгө өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, ошол детский травмалардан чыгуу жагын издеп, ошол психологторго барып, аракет кылып, бир нерселерди кылып, Кудай буйрса, мынакей сиздин баракчаңызды жазып коем. Ошол жака жазылышсын. Сизден Аллах ыраазы болсун. Аябай чоң жакшы нерселерди, мынакей кичинекей убакыттан жакшы нерселерди айттыңыздар. Мен ойлоп атам, марафонуңарда укмуштарды айтып берет болушуңар керек, Кудай буйрса. Урматтуу энелер, түз эфирге кирген энелер, эжелер, сиңдилер, жазылгыла. Сизге чоң рахматыбызды айтабыз. Рано, мен ушул аз мүмкүнчүлүк болгондо эфирибизди сактап коеюн. Абдан көргөнүмө кубанычтамын дагы бир жолу. Травма менен өскөн эркектер оңолбойбу. Сиз эркекти оңдобой эле коюңуз, сиз өзүңүздү оңдоңуз. Биз дайыма бирөөлөрдү оңдойбуз деп жүрүп өткөнбүз. Жок, только өзүңүздү оңдойсуз. Баары оңолот, иншаллах. Себеби ал эркегиңиз нормальный эле болушу мүмкүн да. Биздин көз менен карап атпайбызбы? Чоң рахмат, Рано. Ооба, сизге да чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Аллах разы болсун. Ар бир кирген, эфирге кирген ар бир кыздар, балдар, байкелер, эжелер баарыңардан Аллах разы болсун. Мен азыр сактап койгонго аракет кылам. Астына болсо ошол марафондун баракчасын жазып коем. Кеп өзүңүздөр андан аркысын эми жол көрсөтүп бердик. Андан аркысын өзүңүздөр ошол жол менен жашооңуздарды сонун кылып оңдобоңуздар.
Аллах ыраазы болсун.